Транспорт министринин 364 негизинде бул жерде демонтаждоо иштери жүрүп жатат. 2026-жылдын 2-январынан баштап Жалал Абад Көк Жаңгак темир жолунун 406-километринен 421-километрине чейинки демонтаждоо иштери башталган. Бул түштүк бөлүмүнүн филиалынын начальниги Турдубековдун 475-буйругунун негизинде аткарылып атат. Бул жерде азыр 49 жол оңдоочу тартылган. Күнүн күндүк чыгарып аткан эмелерибиз жолдун демонтаждоо иштери күнүнө 1 километрден алып барылууда. Бүгүнкү күнгө 3 километр уже демонтаждоо иштери бүтүп калды. Биздин план боюнча бул 1 февралга чейин бүтүү иштери пландаштырылган. Ошол срогуна бүтөбүз.